Гилд деген ушунча чоң магазин иштеп атат. Уялбайсыңарбы элди травить этип, просрочный продукция сатканды? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Кечээ күнү Өзгөн шаарында бир окуя болуп өттү. Анда Бауыржан аттуу блогер Өзгөндөгү дүкөндөрдүн бирине кирип, мөөнөтү өтүп кеткен азык-түлүктөрдү текшерген. Жана дүкөн ээсине ал азык-түлүктөрдү жаңалап коюуну сунуштаган. Бирок дүкөн ээси блогерге кыйкырып, сөгүнүп кайдагы болбогон иштерди жасап, блогерге карап кыргыз элим деби деп догурунган. Урматтуу кыргыз элим, Кыргызстанда көптөгөн улуттар жашайт жана ынтымактуу жашап келатат. Көп улуттуу кыргыз элибизге бир гана тынчтык керек. Урматтуу элим, бул видео тарашына жардам берип, видеого лайк басыңыздар. Баарыңыздардан кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Гилд деген ушунча чоң магазин иштеп атат. Уялбайсыңарбы элди травить этип, просрочный продукция сатканды? Уялбайсыңарбы? Адамдын ден соолугунун өмүрү кымбат. Мен жүрөгүм өрттөнүп. Лицензиячы мага керек эмес. Мага керек эмес. Мага Кыргыз Республикасынын конституциясы уруксат берип койгон. Кайка жүрөт? Колуңузду алың деп эмеске дагы бир жолу айтам. Кайка чыгам мен? Нападение кылбаңыз. Мен нападение кылган жок. Провокация жүр деп атам. Кайка чыгам мен? Чыкпайм мен. Онда туруңуз. Ким ол жерде сатуучу? Ким, сизби? Милициянын капитан Тургунбаев. Мону карасаңыз. Произведено 30.03.2018 кайсы жылга чейин 2019 30 мартка чейин, бүгүн получается канчасы болуп атат? Майдын 6-сы, 2 ай просрочный. На каком основании они имеют право просрочную продукцияны витринага коюп туруп сатканга? Кто разрешил? Могу жерде караңыз. 27.08.2018 чыккан, 27.04.2019 чейин. Почти бир жума просрочный. Туурабы? Сосиска 16 апрелде чыккан. Срок годности 20 күн экен. Бир күн просрочный. Мону мен азыр видео материалда турат. Охранник физическую силу применяет. Вытаскивать мага магазинден чык деп. На каком основании мага колун тийгизип, жулкулдатып физическую силу применяет? Мен бул жерде Кыргыз Республикасынын жарана потребитель. 4 статьянын негизинде мен любой общественное местода фиксировать этип, замечание кылганга имею право. Мага Кыргыз Республикасынын конституциясы уруксат берип койгон. На каком основании физическую силу применять, уважаемые сотрудники? Ушул магазин интернетте 2 съемка жүрөт. 2 съемка. Экинчи съемкадан дал ушул жерде туруп сотрудница айтып атат могу жердечи. Сен эмне үчүн дейт ушул жерде дейт просрочный болгондон кийин сен киресиң, албай эле койбойсуңбу дейт. Мен айтып атам, башкалар алат койсоң, башкалардын иши эмне дейт. Ошо 2 съемкада президент көрүп атат экен ушуну. Элди травить этип атканды. Неужели чара көрүлбөйт? Час дүкөн несі чыгарып. Чакырыңыздар. Чакырыңыздар. Сиз музага туруп турасыз. Атыңыз ким? Бауыржан. Бауыржан, фамилияңыз? Кадырбеков. Чакырсаңыз, моюнча текшерип алалы. Хорошо, мен ушул жерде туруп турам. Дал ушул жерде туруп турам. Республикалык юристтин Дал ушул жерде туруп турам мен. Вообще офигели, да, беспредел. Коомдук жайда уялбай просрочный товарлар сатып атат. Мо киши мен физический силу применили. Күч колдонуп, колумду кайрып, жулкулдатып, мооларды тартып, курткаларды тартып. Видео материалдан көрөсүз өзүңүз. Кусколдук берет бар, бизге мына неме бар. Качып туруңуз охранник. Сизби казайын? Салам алейкум. Видеога гапырген мени? Неге албайм мен? Я имею право. Ачыңыз. Лицоңузду көрсүн, элдер көрсүн. Лицоңузду көрсүн, шуну менен 3-чү жолу. Давайте, мен андан көрсөтөйүн. Алам мен. Еще так алам. Уялбайт. Неужели ошо? Кусколдук берет түртүз. Мен өзүм сурап. Хорошо. Жүргүзүңүз. Шуну талап кылабыз. Бергесең, кимдин көтүнө теп? Атың кимди сен? Командир. Эмне анан кийин озгал сөздөр менен сүйлөт? Азизеке чакырылат. Чакырыңдар. Хорошо, чакыр. Мына сотрудниктер. Мына сиздер уктуңуздар, коомдук жайда айдабырын көтүнө бир тээп деп атат. Чара көрүшүн талап кылам ушул адамга.
урматтуу кыргыз элим ушул жигиттин листосун Kırgızistan eli de. мынаны листосунда таанып калгыла. Kırgızistan eli Ким менин көтүмө бир тепсин. Kırgız eli. Сотрудник, mo адамга Yok be. Ma- Mizam çekinde siliyor. мен мыйзам чегинде сүйлөп атам. Kırgızistan Кыргыз элим, кыргыз элим, Kırgızistan elimde. кыргыз элимми? Кыргыз элим деп сүйлөйм. Кыргыз элим деп сүйлөйм. Nablüdet etkile tavsiye. Кыргыз элим деп сүйлөйм. Сен андай делой болбогун, сага окшогон делойлор бар. Сага окшогон делойлор бар. Erkeksin mi bunları ölçüp durup bas. Мына сотрудник, эркекмин мен, эркекмин. Азыр өчүрөм. Азыр өчүрөм. Мынага чара көрүңүз. Мына чара көрүңүз. 210. Мынага чара көрүңүз, мына беспределишке. Если сиздер сотрудник, Çaya görgenden vuruş. Сотрудник, сотрудник. Sağa göre tanımağa göre. Хорошо, мага көрсүн. Сен ким менин көтүмө бир тепсин? А? İşte. А? Неге тебиш керек? Siz soksun işte. Ha? Ne kadar tartışarsın? Тартат да. Элди уулабаса. Элди уулабаса тартабы? Kандай uğur? А? Элдер тартабы? Жөнсө. Бул бардыгыбыздын жерибиз. Yerin işletmesiyle. Öçür ana erkeksin bir de otan. Мен эркекмин. Öçür erkek. Erkekmin. Öçür çime koruyor. Атын ким? Токтотуп турсуз. Токтоп. Өчүрөйүн ба? Эркексиңби да мына эки тең угрожать этип провокация кылып атат. Мына сотрудниктер турат, если чара көрүлбөсө анда мыйзам чегинде билбейм анда. Айда давай. Мына эки бала атайын провокация кылып атат. Биринчи мына жигит көтүнө бир теппейсиң деп провокация кылып атат. Ушул мыйзам чегинде чара көрүлсүн. Kötüme bir tepe dedim. Провокация ушул эки жаранга мына президентке чейин кайрыла мен ушул эки жараңдын провокацияга чара көрүлсүн. Биринчи мына бала провокация кылып атат. Көтүнө бир теппейсиңерби деп. Провокация, силер провокацияңыз үчүн коомдук жайда жооп бересиңер. Мына сотрудниктер турат. Давай. Жок, мен түшө албайм. Бул айтты, эркексиң деди, любой жерине барам. Өчүрөм мына. Өчүрөм мына азыр. Ушунчалык бандит болуп калдыңар силер. Şey maşını. Sen sөгүнбө сен. Sen. Сөгүнбө сен. Ne Allah'sın? Сөгүнбө, нара. Ne Allah tüyüye mi? Көтүң кыстайсыңбы? Шашпай тур, мына сат. Мен сени көрөбүз. Tüyüye mi ağam? Alüğüne. Мен сени сөгүнбөй сүйлө. Dinle. Сөгүнбөй сүйлө. Мына беспределщиктер, өзгөнүн беспределщиктери. Мынакей, урматтуу кыргыз элим, ушул мына жигиттин листосун таанып алгыла. Ушунчалык кыйын экен, мынакей коомдук жайда оскорблять этип сөгүнүп атат. Если мыйзам болбогондо мен өзүм билетим эмне кыларын. Ушунчалык кыйын экен. Ооз калгыс сөздөр, уят сөздөр менен сөгүп, машинасына салып угрожать этип атат. На турушун карагыла, делойдун. Ruslar aralık meseleni kim kozgautar? Yok kim kozgautar? Siz narya çakırın. Kırgız elim деп сүйлөйм. Kırgız elim деп сүйлөйм мен. Bu kança komentar yazıyorsun? Kırgız elim desin. Narya çakırыңыз. Жо, өчүрө албайм. Наря чакырыңыз. Мына ушул автоунаанын хозяйыны менен напарниги. Kırgız eli деп айтты, кыргыз элим деп айтам. Мен кыргыз элим деп сегиде айтамын. Сиз аны не имеете права запрещать эткенге? А сен шашпай тур, ооз калгыс сөздөрүңдү. За слова будешь отвечать. Мен сени жооп бергизем, еще как жооп бергизем. Мыйзам чегинде жооп бересиң. Коомдук жайда оскорблять этип. Аякта бар, тарт бар. Сени тартам мен, именно сени тартам, лично. Сен өзүң обращение кылып атасың, туурабы? Провокация кылып атасың. Кана шеригиң келбейби? Айт шеригиң. Келеби? Шеригиң келсин. Коомдук жайда кыргыз элим десем, Кыргызстан эли деп айтты. Ты кто такой мен указывать эткенге? А? Ты кто вообще, скажи? Мен указывать эткенге кыргыз элим дебегин, Кыргызстан эли деген. Сен неге бөлөсүң сен? Sen böyle atpaysın. Кыргыз элим, Кыргыз республикасынын аймагында жашаган бар бир адамдар кыргыз элим болуп эсептелет. Ayerge жазып koydu. Ар бир адамдын атын айтайынбы? Ар бир улуттун атын айтайынбы? Ayerge жазып koydu. Жо, сен кимсиң? Мен кыргыз элим деймин. Түшүндүңбү? Дагы жолу айтам. А эмне айтасың сен? Дебегин деп. Дебегин деп эмнеге айтасың сен?
Ha? Salganda iş. Başı. Şöyle gidelim. Sönme şöyle. Ne olsun de. Al. Almayın mı? Al. Almayın. Almayın. Açın da var. Sen kimsin? Açın da var. Sen gitsin. Oğuz'un ağrı şöyle. Gitsin sen. Onu al bana. Sen gitsin. Onu al. Uyatı yok dese. Bucak ne geliyor? Oğuz'una karar söyle. Beti yok. Men sen Oğuz'unu cıldıram şaşpay turgun. Senin Oğuz'unu cıratıran adamlar var. Düşündün mü? Acıldavan dese. Mına 얘도 속았다 왜? Неге ал? Не кылып атасыздар? Бек камалып кетет дагы булар камалбайгылар. Бауыржан. Табылған болсам, урматтуу кыргыз элим, урматтуу туугандар. Бауыржан аттуу биздин кесиптешибиз. Буда 3-4 күн алдын камалып кеткен экен эле. Biz kolun gelişince kандай desek, koldu görsetemiz, izledik bizge hiç kanday haber gelgen çok, o kamalып ketişini görse Kırgız Respublikasının azır bir minutga. Öşe betur. Take sürekli. Урматтуу кыргыз эли, мындан 3-4 күн мурда эле биздин ошол кесиптешибиз Кадырбеков Бауыржан деген мырза Өзгөн шаарында ошондой магазиндерди, дүкөндөрдү багындай сроогу өтүп кеткен товарларды элдерге айтып чыгып, ошол жерден анан ошол магазиндин жетекчилери кабантып салгандыгы бүгүн Турмуш КЖ сайтынан чыгып жатат. Ошол жерден окуп туруп, анан кийин бир аз мындай реакция жасап баштадык. Азыр ошол боюнча акырына чейин болобуз бизче видеолорду тартып баштадык. Биз кесиптешибизден до конца барабыз. Ошону коомго жеткирип, элге жеткирип, бийликке чейин жеткенге чейин толук түрдө аракет жасайбыз. Биздин кесиптешибиз бул Кадырбеков Бауыржан. Кадырбеков Бауыржан YouTube'da көз карансыз буга чейин Өзгөн базарында уюлдук телефондорго керектүү буюмдарды сатчу. Анын эч кандай юридикалык жана журналисттик кесиби жок. Президентибиз өзү айткандай, өзүн ошондо жарандык активист катары ошол жерде мыйзамсыз болуп жаткан Кыргыз эли ошол жерде продукталардын артынан мисалы оруп мөрөдү өтүп кеткендерди айтса, буга чейин дагы ошол Өзгөн шаарынын гаишниктерин айтып, буга чейин коомдогу болгон нерселерди айтып келгенде, анан буну дагы дал ушул камата берем сени, каматабыз, сенин күчүбүз жетет, сени каматканы деген дагы беренелерин айтып, буга чейин дагы коркутушкан экен. Дал ошону айткандай камалды. Азыркы учурда Өзгөн шаарынын РОУДсынын маалыматына таянса, Кыргыз Республикасынын 175-чи беренеси менен опуза талап деген бирөөнү мынча оруш айтканда вымогательство менен азыркы учурда убактылуу кармоочу жайт экен. Кайсысын экенин азыр биз билген жокпуз. Биз кесиптешибизди акырына чейин колдойбуз. Эгерде чындыгында эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 177-чи жаңы кодексинен опуза талап беренеси бузган болсо, өзүнүн башы менен жооп берсин. Бирок буга чейин деле өздөрү ошол магазиндин ээлери каматып беребиз деген. Магазиндин ээлери ким деп аттым? Өзгөн шаарынын? Өзгөн шаарынын мэрдин жардамчысы. Мэрдин жардамчысы. Эжеси адвокат. Жакын тууганы прокурор болуп иштейт экен. Жакын туугандары прокурор болуп иштейт экен. Бул биздин кесиптешибиз Кадырбеков Бауыржан. Эгерде кылмыш кылган болсо, сөзсүз түрдө мыйзамдын алдына барыбыз бирдейбиз, жооп берсин. Бул жерде видео далилдер деле бар, бул биздин кесиптешибиз деле ошол жерде мазакташкан, коомдук жайда анын кадыр баркына шек келтиришкен, сөккөн, бир эме ачуу калтырып, бир эки неме кылып коюшу мүмкүн биздин кесиптешибиз. Ошол жерде видеолорду азыр ушул эле видеонун ссылкасына коебуз. Ошол жерден көрсөңүздөр, өзүңүздөр дагы маалымат ала аласыздар. Урматтуу кыргыз эли, ушул жерден убакыттан пайдаланып айта кетейин. Биз качан гана өзүбүздүн укугубузду коргогондо, ошондо гана мыйзамдуулук орнойт. Келгиле туугандар, ушундай көк жал, эр жүрөк биздин баатырларыбызды сактап калалы, коргоп калалы. Мындай кылбасак, эртең эле мына Улан Эзбаевдин кандай эмесин көрдүк, мындай турмушун, жашоосун көрдүк, кыска болуп калды. Ошондой болуп калбасын ушул баатырлар.
Но азыркы Ыдырыс Исаков дагы чыгып атат, ушундай көкжалдыгы менен чыгып атат. Аны дагы каматып койбойлу, аны дагы жок кылып албайлы. Урматтуу кыргыз эл, кайрылам сиздерге. Ушундай эл жүрөктөрүңүздү коргоп калуу убагында. Азыркы ошол жерде Бауыржан кесиптешибиздин ошол видеонун астындагы биздин Кыргыз Республикасынын жарандары, мен улутка бөлбөйбүз, биз мыйзамды саябыз, ошол жерде атайын эле тил бириктирип, буга жала жабып, эмнеге Кыргыз Республикасындагы улут аралык ыз чууну козгойсун деген комментарийлер, жала жабуулар өзүңүздөр байкасаңыздар керек. Ал жерде эч кандай улут аралык ыз чууну козгогон эмес биздин кесиптешибиз. Ошол жерде ошондой комментарийлер болуп атат. Биздин айтайын дегенибиз, bizde albatta adaletlülük var. Sot bir hakikat çekim çıkarat. Даже bilmedim kanday bu. Biz bu kesipleşimiz için akır neçen bolobuz. Biz bu kesipleşimiz için tik turup bergeni dayarбыз. Özümüzün ömrümüzgө çeyin dayarбыз. Ömrümüzün sayganга çeyin. Bizdin mamlekette, men yaşagan өлкөдө адилеттик болушу керек. Ар дайым эле. Бул жерде Өзгөн шаарынын мэринин жардамчысы Эжес адвокат же туугандары прокурор болсо эле акча сүйлөгөн мамлекетти биз аракет кылабыз. Бул жерде мыйзамдуулук биздин конституциябыз рол ойношу керек. Сиздер бул жерде 3 эле ютубер эмес, 100дөн ашык ютубер колдойт. Азыр биз мындай эле болуп калды. Буну деле чыгарсаң болот. Мен эме өзүм каналыма чыгарып коёр. Буну деле спокойно bundan keyin dagы biz YouTuberler rasmi eş yerde katalogandыкtan biz malumat жыйындагы biz YouTube tarmağında иштеген массалык маалымат каражаттарынан бөлөк көз карандысыз медиа расми сайттарга, расми телевиденияга чыкканга деле маалымат жыйын бергенге деле даярбыз biz. Бул биздин кесиптешибиз. Чындыгында эле мыйзамдуу камалдуу азыркы учурда же мыйзамсыз урт тепкиге алып бир жала жабып дагы камалдуу. Биздин азыркы бийлик өкүлдөрүнөн ар нерсени күтсө болот. Биз айтышыбыз керек, дешибиз керек. Биздин өлкөдө сөз эркиндиги бар, Кудайга шүгүр. Урматтуу бул видеонун көрүүчүлөрү, урматтуу подписчиктер, урматтуу депутаттар, урматтуу президенттин аппаратынын жетекчилери карапайым калктан камалып кетип атат. Жок жерден бир магазиндин просрокун тапкан үчүн буга чейин мен сени камап беремин деп туруп, буга чейин кылмыш кылбаса деле уверенно өзүнө турган бул жерде Өзгөн шаарынын мэринин жардамчысы Эжес адвокаттын жакын туугандары, прокурорлордун туугандары айтып туруп, бул биздин кесиптешибиз камалып кетип атат. Бул жерде непрозрачный, мен айта турган нерсе. Мынакей Өзгөн шаарынын ички иштери бөлүмүнүн башчысы, начальниги дагы сүйлөшкүсү келбейт да. Мына азыр начальниги, зам начальниги ушул жерде канча сотрудник болсо, кечетен бери убара болуп жүрөм мен ушул жердечи. Неужели ошол магазинде сатылган просрочный азык-түлүккө каршы чара көрүлбөйт? Эмне үчүн мен тааныбаган белгисиз эки жаран коомдук жайда ар намысына шек келтирип, ооз калгыс сөздөр менен сөгүп атат. Ал жарандар кайда жүрөт азыр? Эмне үчүн чара көрбөйт? Ал могул азыркы аял, мен тааныбайм бул аялдычы, көргөн эмесмин. Өзүнөн өзү келип туруп, обращение кылып туруп, провокация кылып туруп, энемден бери асылып, тээп, ит айтпаган сөздөрдү, ооз калгыс сөздөрдү айтып, ар намысына шек келтирет. Бул аял ким? Бул эмне үчүн келип провокация кылып атат? Бул аялга мыйзам жокпу? Бизде эшек жайлоо болгон үчүн ушундай коомдук жайда беспредел болуп атат. Кааласа просрочный продукция сатат, кааласа роудага келип туруп, аял башы менен уялбай, оозунан ак ит кирип көгү чыгып атат. Жада калса күч колдонуп, тепкиленип, жулкулдатып, аймалап, жулмалап атат да. Уялбай ушул аял киши орозодо. Мен тааныбайм бул аялды. Кийин бул кайсыл жерде иштейт, эмне? Ал тиги кечеги эки жаран, мына бүгүн экинчи күн эч кандай пайда жок. Чара көрөбүз дейт, мына начальнигинен бери кабыл албайт. Эч ким кабыл албайт. Могу азыр киргизбей атат, могу телефону менен ошун кирбе дейт, телефонду алгыла дейт, тартпасын дейт. А бул жерде тааныш билиш бар да. Ошон үчүн коркуп атат. Эгер таза ак иштесе, мыйзам баарына бирдей болуп, ошол кечеги просрочный азык-түлүк сатылган,
жанагы коомдук жайда тополоң кылган 2 жаранга, могу белгисиз аялга чара көрүлүш керек да. Таныш билиш болгон үчүн коркуп атат ушул камера тарткандан. Могу жерде мен 5-6 сааттан бери отурам. Кече дагы жүрдүм, түнкү саат 2 чейин, бүгүн дагы жүрөм. Неужели по факту болуп аткан коомдук жайда беспределге чара көрүлбөйт? Кыргыз элим, кыргызстандыктар, жалпы момун мусулман бир туугандарым, чындык маалымат KG каналынын көрөрмандары, кичине ушундай болуп аткан беспределге эмоцияга алдырып койгонум үчүн баардыгыңыздардан кечирим сураймын. Эгер бир жагымсыз иш аракет кылган болсом, кечеги Турсунбай ата магазиндеги просрочный продукциядан кийинки белгисиз 2 жарандын маселеси менен да кечетен бери ушул жүрөм, ушул Өзгөн шаарынын роодусунда. Ошол 2 балага эч кандай бул жака алып келип мындай түшүнүк кат алып дегендей